Эми ошол баягы жер тирөөдө үйдүн ичинде болсо мындай бурчтарга туруп калыш керек. Жаш балдарды, жаныңдагыларды ошо немеге коргош керек. Даярданыш керек да. Даярданыш керек. Өзүңү сактоого даярданыш керек. Документтериңди биринчи алыш керек. Өзүбүздү этияттап, өзүбүздүн коопсуздугубузду сакташыбыз керек. Ошо биринчи өзүбүздүн өздүк документтерибизди ала жүрүшүбүз керек да, коопсуздук болгон жерлерде. Терезелердин тагына, баягы эшиктердин тагына бекиниш керек. Жүгүрбөш керек. Сигнал деген этият болуу деген, коопсуз сактануу деген сөз да. Сигнал деген бул жамгыр жааганда, өтө катуу сел келгенде, жер тирегенде сигнал келиши мүмкүн. Анан кандай дагы шамал, өтө катуу шамал болгондо сигнал келиши мүмкүн. Сигнал кантип келет? Сигнал Кудайдан келет да сигнал. Сигнал келгенде, не знаю. Сигнал деген эмне өзү? Сигнал это сигнал, да, который yo'ldosh orqali keladi, sun'iy yo'ldosh orqali. Signal kelganda bilmayman, skori keladi, kasallar uchun keladi. Endi MCHdan keladigan bo'lsa, ehtiyot bo'linglar. Havo yomon bo'ladi, shamol bo'ladi, suv bosadi, sel keladi degan tushuntirishlarni tushuntirib ketishadi. Endi bilmasam yana undan ortiq. Например, биз жатаканада жашайбыз. Ошол учурда эсли что өрт коопсуздугу чыкса, атайын билдирүүлөрдү берет. Ошол убакта атайын кошумча эшиктен чыгыш керек, же болбосо өзүңүздү сактоо үчүн бул колдон келишинче аракет кылып, зыяны тийбеген жерлерге өзүңүздү сакташыңыз керек. Билбейт экенмин, ал жөнүндө маалымат жок экен. Ичен информация болуптур. Эгер мындай бизде мектеп учурунда жанакы гражданская оборона деген сабак өтчү. Ошодо какой-то бир сигнал боюнча жакынкы эшикке тарапка класс боюнча чогуу чыгуу боюнча, анын башка боюнча маалымат жок экен.